Assalamu alaikum hurmatly jamaat. Birinçiden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттары жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырызкы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондон урматтуу тууган, албетте кайсыл нерсенин башталышы бар болгон болсо, анын бүтүшү дагы бар. Кайсыл нерсенин төрөлүшү бар болгон болсо, демек анын өлүшү дагы бар. Ошондон бул дүйнөнүн башталышы Адам атабыздан башталган болсо, албетте бүтүшү урматтуу тууган Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнөн бүтөт. Үммөтү менен бүтөт урматтуу тууган. Ошондон бүгүнкү күнү кыяматтын белгилери туурасында сөз кылмакчыбыз. Албетте кыямат качан болот, муну Алладан башка эч ким билбейт. Бирок албетте урматтуу тууган, анын белгилери бар. Күн батып бара жаткан болсо, билесиз түн кирди. Күн чыгып келе жаткан болсо, ал таң аткандын белгиси урматтуу тууган. Ошондой да кыяматтын белгилери туурасында бүгүнкү күнү сөз кылмакчыбыз. Бул Кур'ан-ы Каримде жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде толугу менен булардын белгилери айтылган. Эгер муну биз биле турган болсок, муну айта турган болсок, анда эмне болот? Албетте муъмин мусулмандын Аллах Таалага баш ийүүсү дагы күчөйөт. Муъмин мусулмандын кыяматка даярдануусу башталат. Жана ал гафилеттен ойгонот. Тооба кылууга шашылат. Ошондой эле түшүнөт, бул дүйнөдө түбөлүккө калбайт экендигини түшүнөт урматтуу тууган. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтты: "Аллазина ю'минуна бил гайб". Иман келтиргендер, алар ушундай адамдар гайыпка ишенген. Гайып дегени көз көрбөгөн, түшүндүңбү? Көзү көргөн эмес, бирок пайгамбарыбыздан Алла Тааладан айтылды, ошону көрбөстөн туруп ишенген адамды муну мусулман деп коет урматтуу тууган. Көрмөйүнчө ишенбеген адам бул имандуу болуп эсептелбейт. Көргөчү гана, бейишин гана, дозогун гана, Кудайын гана, булар кафир деп эсептелинет урматтуу тууган. Көрбөстөн туруп бейиш бар, сооп бар, күнөө бар, периштелер бар, жин бар, көрбөстөн туруп ишенди, мына ошону мусулман дейт. Ошондон урматтуу тууган, Аллах Таала сиз биздерди мына ошону менен белгиледи. Эми Аллах Кур'ан-ы Каримде, Кур'анды ачсаңыз эле Алхамдулиллахи раббил аламин. Бүткүл ааламдын Раббысы болгон Аллага мактоолор болсун. Ар-Рахманир Рахим. Ал ушундай мээримдүү, ырайымдуу зат. Малики яумиддин, албетте кыямат күнүнүн падышасы. Кыямат күнүнүн падышасы ошол Алла гана. Мына ошол урматтуу кыямат күнү качан болот? Ал пайгамбарга дагы белгисиз болгон. Түшүндүңбү? Мана ушул күнү болот экен, белгисиз урматтуу. Мынанчанчы жылы, мынанчанчы жок. Албетте жума күнү болушу бул белгилүү. Бирок кайсыл жылы, кайсыл күнү, кайсы айда ал белгисиз. Ошондон урматтуу тууган, мунун кичине жана чоң белгилерини пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Кыяматтын кичине белгилеринин эң башталышы, эң биринчиси урматтуу тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келүүсү. Бул кыяматтын белгисинин башталгандыгы мына ошол. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келди, бул кыяматтын белгисинин башталышыгы. Албетте урматтуу тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлүштүгү бул дагы кыяматтын белгиси. Ошондой эле, я Алла, пайгамбарыбыздын өзүдөн баштай турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келди, демек урматтуу тууган, кыяматтын белгиси башталды деген сөз. Я Алла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтты.
Бул дагы кыяматтын өтө жакын калгандыгынын белгиси. Муъмин мусулманга, дүйнө жүзүндөгү мусулманга эң чоң мусибат, эң чоң кайгы, эң чоң жоготуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөн күндөн башталган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөн күнү Мадинатул Мунаввара, жаркыраган шаар, сахабалардын көзүндө кап-караңгыга айланып калган, урматтуу тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүшлүгү менен асмандан келе турган кабар токтоп калган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтып өлүшү менен адамдар динден чыга баштаган, муртат боло баштаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтышы менен фитналар көбөйгөн, урматтуу тууган. Албетте, мусулманга эң чоң мусибат ушундан башталды. Демек кыяматка чейин боло берет. Аалымдарың дүйнөдөн катат, жакшы адамдарың дүйнөдөн кайтып кете берет. Түшүндүңбү? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан башталган. Бирок ушул жерден айтып кете турган нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 63 жашында дүйнөдөн кайтты. Бизде кыргыздарда сөз бар, 60 пайгамбар жаш экен. Той кылып бер. Бул пайгамбар өлө турган жылы. Түшүндүңбү? Өлгөн жылы, урматтуу тууган. Бул сен пайгамбар жашка жеттиң, сен көбүрөөк тооба кыл деген сөз. Көбүрөөк ибадат кыл, көбүрөөк тооба кыл. Болду, күнөөлөрүңдү токтоткун деген сөз, урматтуу тууган. Я Аллах, андан кийин пайгамбар салам дүйнөгө келүүсү бул кыяматтын эң биринчи кичине белгилеринин башталышы. Ошондой эле айдын экиге бөлүнүүсү. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Иqtarabat saatu wa shaqqal qamar." Кыяматка өтө жакын калды, wa shaqqal qamar, ай дагы экиге бөлүндү деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келген учурда кафирлар пайгамбарыбызга иман келтирген жок. Пайгамбарыбыз дават кылды: "Бир Алладан башка сыйынууга татыктуу эч кандай жат жок. Алла мээримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү, ошол рызкы берет, ошол өлтүрөт, ошол бактылуу кылат, ошол кайгы берет." Пайгамбарыбыз дават кылып чакырган учурда жакын туугандары кафирлар пайгамбарыбызга айтты: "Чыныгы пайгамбар болсоң, далилиңди көрсөтчү" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар кандай нерселерди көрсөттү, иман келтиришпей койду. Акырында алар келип айтты: "Сен чында эле пайгамбар болсоң, айды экиге бөл. Бир бөлүгү бул тоодун ар жагында болсун, экинчи бөлүгү бул тоодун бур жагында болсун" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан албетте Аллах Тааланын кудурети менен пайгамбар салам жерде туруп эмне кылды? Айды экиге бөлдү. Тең ортосунан экиге бөлдү. Кафирлар эки жерде көрдү, бөлүнгөндүгүнү көрдү. Ошондо да айтты: "Бул сыйкырчы экен" деди да. Бул көзүбүздү боеп койду деди. Андан эң акылдуусу айтты: "Макул, биздиго көзүбүздү боёду. Ошол жактагы тиги тоодун аркасындагы адамдарга кандай болуп көрүндү экен? Ошолордон барып сурайлычы." Алардан сураган күнү алар дагы таң калып айтты: "Ушул күнү ай экиге бөлүнүп, эки жактан бизге көрүндү" деди. Дегенде эң акылдуусу айтты: "Көз боемочу алдыбыздагы гана адамды бойойт. Бул ошол жактагындагы боеп койду, ушунча күчтүү болобу" деди. Деди: "Бул сыйкырчыга дагы окшогон бир жөнөкөй бир жинди да бул" деди. Кыскасы, иман келтиришкен жок. Ушул жерден кыстырма катарында айтып кете турган нерсе, мечиттин үстүндө ай коюлат. Көпчүлүк адам ушуну сурайт: "Эмнеге ай коюлат?" депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мужизаларынын эң чоң мужизасы мына ушул болгон. Ошондон айдын жарымы бөлүнгөндүгү ушул жерге коюлат. Демек сен, урматтуу тууган, ушул жерге кел, бул кыяматтын белгиси. Келип ибадат кыл, чекеңди сеждеге тийгизип кал, коюп кал, дуа кылып кал. Аллах Таалага бир аз болсо дагы жакындап кал дегендин белгиси, урматтуу тууган. Я Аллах, албетте өтө майда нелери, белгилери, кыяматтын белгилери, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кыяматка жакын адамдар үй салуу боюнча жарышат." Бул болуп бүттү. Болуп жатат. Үй салуу боюнча бул кыяматтын белгилери, урматтуу тууган. Көзүбүз менен көрүп турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кыяматка жакын адамдар, аялдар өзүнү тарбия кылуучусуну төрөп алат" деди. Албетте балдар энелерибизди башкарып калдык. Ата башкара албай эле бала башкарып калды энени, урматтуу тууган. Бул албетте кыяматтын белгиси. Андан кичине белге толтура, урматтуу тууган, албетте кимге аманат бериле турган болсо, аманатка кыянат кылат. Бул аманат. Бул кыяматтын белгиси. Аялдар көчөгө жылаңачтанып чыгып калат деген. Эркек эмес, аялдар көчөдө жылаңачтанып чыгып калат. Бул болуп келе жатат, көрүп келе жатабыз. Жана урматтуу тууган, соода сатык өтө көбөйөт, түрү көбөйөт деди. Базарлары бири-бириге жакын болот деди. Булар көзүбүз менен көрүп турган кыяматтын белгилери. Алдамчылар көбөйөт. Каратып туруп суу куюп кете берет. Азырап келип берем, жок ошонун нары. Жалганчылар көбөйөт. Албетте
чындыкты күбөлүк берүүчүлөр азаят. Аны көрдүңө? Жок, мен билбейм, байкабай калыпмын. Көрдүңгө алдымда отурат дегем, билбейм, мен көңүл бурбапмын. Аны көрүп турган адам ошол жерде кайтып берип атат, урматтуу. Албетте, бул кыяматтын белгиси. Я Аллах. Аялдар күйөөсүнө моюн сунбай калат. Бул кыяматтын белгиси. Кичине белгилери. Кыскасы, булар урматтуу туган болуп келе жатат, болуп жатат. Урматтуу туган кичине белгилери болуп бүттү. Эң чоңдору да кандай болот? Хузайфа разияллаху анху айтат. Пайгамбар күндөрдүн бир күндө биз ушундай отуруп алып кыямат туурасында сүйлөп аттык эле дейт. Кокусунан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип калды. Алар отуруп алып сахабалар, үй залы боюнча жарышат. Пайгамбар төрөлдү, асман ай экиге бөлүндү. Алла кыямат жакын деп айтып атабыз. Кандай кылабыз? Сен эмне кылып ибадат кылып атасың? Кимге барабыз? Кандай дават кылабыз? Кантип сактанабыз? Ушундай сүйлөшүп жаткан учурда кокустан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыгып калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыгып туруп алардан сурады: "Силер эмне туурасында сүйлөшүп жатасыңар?" Дегенде Хузайфа разияллаху сахабалар бардыгы айтты: "Биз кыяматтын белгилери туурасында сөз кылып жатканбыз" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силер 10 нерсени көрмөйүнчө эч качан кыяматка кайын болбойт" деди. Албетте чоңдорудан, эң чоңдорудан. Биринчиси Даджалдын чыгышлыгы деди, урматтуу туган. Даджал албетте бул дагы адам баласы. Еврейлерден, жөөттөрдөн төрөлгөн. 30 жыл бала көрбөй туруп акырында бала көргөндө ошол Даджалды төрөгөн, урматтуу туган. Я Аллах. Бүгүнкү күнү ал жер бетинде бар. Даджал бул бир көзү сокур болот. Түшүндүңбү? Өзүнү Кудаймын деп чыгат. Өтө чоң фитина. Өтө адамдарды азгыруу ошондо башталат. Азыркы фитна эч нерсе эмес, урматтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан 10 түрлүү, 7 түрлүү адам арыштын түбүндө болот, астында болот деген, Арыштын астында болот. Кыямат күнү эч кандай көлөгө болбогон учурда ошол адамдар эмне болот? Кыяматтын көлөгөсүндө болот. Ошолордон бирөөсүн айтат: "Сулуу, атак, даңктуу, мансаптуу аял, кел мени менен жат" деп чакырганда, "Жок, мен Алладан корком" деп барбай койгон эркек деген. Барбай койгон бала ошол кыяматта арыштын көлөгөсүндө болот деген. Бүгүнкү күнү мен айтам, Алла сиз бизди ушул сыноо менен сынай көрбөсүн. Алла сиз бизди ушул сыноо менен сынай көрбөсүн. Бирөөбүз дагы өтө албайбыз, урматтуу туган. Бул сүйнөдөн бирөөбүз дагы өтө албайбыз. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Атак, даңктуу, сулуу аял, кел" деп чакырган болсо, "Жок, мен Алладан корком" деп барбай койгон эркек дейт. Я Алла, бир заманда жашап атабыз, бир доордо жашабыз. Атак, даңктуу, сулуу аял ары турсун, көрбөгөн эле телефондон чакырса урган менен кетип атпайсыңбы? Каяктасың, азыр барам, күтө тур депчи. Сен аны көргөн эмессиң, доошун угуп эле жөнөдүң да, мына келип калдык Сузакка деп, Бардың, барсаң бирөө экен, кач эми аркага карап. Ошондон бул сыноодон сиз биз өтө албайбыз, урматтуу туган. Эми макул, сөзүбүз башка жака кетпесин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул азыр бул фитналар жөнөкөй эле, урматтуу туган. Даджал чыкканда өтө чоң фитна менен чыгат. Чүнтү ошондон мунан пайгамбарыбыз келиштен, пайгамбар болуп келиштен алдың бүтүндөй пайгамбарлар өзүнүн коомуну коркутуп келген. Сактангыла деп келген. Ошонон качкыла, Алладан пана тилеп деп сактангыла деп келген, урматтуу туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям албетте ал дагы ушул туурасында сиз биздерге айтып берген. Ал хадис туурасында, урматтуу туган, өтө узун хадис, аны айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Аллах, Фатима бинти Кайстын кызы Фатима энемиз, бул Кайстын кызы, пайгамбарыбыздын кызы эмес. Ошол күндөрдүн бир күндө отуруп туруп адамдарга айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан уккан нерсени силерге айтып берейинби" деди. Анда алар айтты: "Макул, бизге айттың" дегенде, ал: "Мен сөзсүз айтамын" деди. Күндөрдүн бир күнүндө азанчы чакырып калды. Намаздын убакыты эмес эле, түшүндүңбү? Күн ысык, 60 градус ысык, эшикке чыккың келбейт. Ошол учурда эмне кылды? Азандын доошу угулуп калды. Сахабалар дүрбөлөнгө түшкөн. Эмне болду? Бардыгы топтолду мешитке. Ал жерде албетте нафил намаз окугандан соң, урматтуу туган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардыгын айтат. Фатима энемиз айтат: "Мен ошондо эркектерге эң жакын сафта элем" дейт. Түшүндүңбү? Аялдар эң акырга турат, эркектер бүткөндөн кийин, жашбалар. Ошолорго эң жакын сафта мен элем дейт Фатима. Пайгамбар намазды бүткөндөн кийин айтты: "Ар бир адам окуган, намаз окуган жерден турбасын" деди. Ким кайсы жерде окуган болсо, ошол жерде окуп турсун.
Sonra andan keyin payg'ambarimiz aytdi, men sizlarni emne uchun to'pladim bilesinglarmi? Sahabalarning sifati shunday, bilib tursa dag'i. Yo'q, Alloh jana anning elchisi biluvchiroq. Ушунчалык адептүү эле урмат отогон. Ооба бир дүрбөлөң болду, бир коркунучтуу иш болду. Мен ойлойм андай болду окшойт деп эле ар бир адам ойнойт берген жок. Түшүндүңбү? Та бардыгы бир оздан Алла жана анын элчиси билүүчүрөк деди. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, албетте мен силерди кызыктыруу үчүн, жана коркутуу үчүн эмне кылдым? Топтогон жокмун. Бирок мен силерди топтодум. Тамумуд-Дари деген кишинин аты. Бул Христиан болгон, насрани болгон. Түшүндүңбү? Ушул киши мага келди дейт пайгамбарыбыз. Тамумуд-Дари мага христиан киши мага келди, мусулман болду. Жана исламга баягат келишим түздү. Жана мен силерге айтайын деген сөздү ошол Тамумуд-Дари мага айтып берди дейт. Мен силерге айтайын деген сөздү христиан Тамумуд-Дари мага айтып берди. Ошону мен силерге айтып берейин деди. Ал эмне үчүн келип пайгамбарыбызга келип кол берип мусулман болду? Ошону мен силерге айтып берейин. Тамумуд-Дари бул Мадинадан чыгып туруп башка мамлекетке деңиз менен соода кылыш үчүн жөнөгөн. Деңизде суу толкун болгондуктан урматтуу туган кемени башкара албай калып туруп, бир аралдын ортосуна түшүп калган. Ошол аралдан чыгып, ошол жерде отурган учурда Тамумуд-Дари өзү айтат, пайгамбарыбызга айтып берип атат. Кокусунан бир жануар келип калды. Алды аркасы билинбейт. Түшүндүңбү? Аркасы менен басып келди же алды менен басып келди? Билинбейт. Эмнеге жүн басып калган дейт. Түшүндүңбү? Ушундай жүн каягдан доош чыгып атат билинбейт. Ошол басып келген учурда эмне кылды? Биз андан сурадык, "Эй, сен кимсиң?" десе ал айтты, "Мен жассасамын." Жассаса деген эмне? Дегенде анан мен силерге кабар берем. Баскыла, силерди бирөө күтүп турат деп бизди ээрчитип бир токойдун арасына кирдик. Кирсек өтө чоң киши. Колу мойнуга бүтүндөй колундан мойнуга байланган, мойнундан баштап туруп бутуга чейин чынжырланган киши бар экен. Ошол адам бизден сурап калды. Биз Бартуага баргандан кийин сен каяктан келдиң дегенде, ким Тамумуд-Дари айтып берет. Бизди ушул жассаса жетелеп келди, ушундай болду. Сен кимсиң дегенде жанагы байланып турган киши айтып атат, "Менин кабарым туурасында азыр аласыңар, биринчи силер мага кабар бергиле. Силер кимсиңер?" Дегенде Тамумуд-Дари айтты, "Биз араптардан келдик. Ушундай соода менен ушул жака бараттык эле, кемени башкара толкундан ушундай болуп туруп, ушул жерге түшүп калдык. Анан бул жассасаңа жолуктук, бул саңа бизди алып келди." Деген учурда жанагы байланып турган, албетте ким экенин түшүндүк, ал Дажжал болчу. Ошол айтып атат, "Ахбируни анин нахли Байсан." Байсан Мадинага жакын жердеги курма дарактары туурасында. Ошол убакка чейин мөмө берчү эмес экен. Түшүндүңбү? Ошону Дажжал сурап атат, "Ошолор мөмө бере баштадыбы?" Дегенде айтты, "Ооба мөмө бере баштады." Десе Дажжал айтат, "Анда менин чыгышыма аз калыптыр" дейт. Чүнкү асалукум ан нахлиха хал ясмуру нагам амма инна юшаку ан ла тасмур. Жок, адаштым, ошол курма дарактар мөмө берип жатабы? Ооба мөмө берип жатат. Демек алар мөмө бербей калышына аз калыптыр. Мөмө бербей калышына аз калыптыр. Жана Дажжал айтты, "Силер өлүк деңиз туурасында мага кабар бергиле. Эмнеси туурасында? Суусу туурасындабы? Же көбөйүп азайгандыгы туурасында?" Дегенде айтты, "Анын суусу бүгүнкү күнү көппү же азбы?" Тамумуд-Дари айтты, "Бүгүнкү күнү көп адамдар анын суусунан пайдаланат. Анын суусу жакында соолуп кетет" деди. Курап калат деди. Бүгүнкү күнү азайып бара жаткан учуру урматтуу туган. Я Алла, мына ошентип ар кандай нерселер сурап туруп айтты, "Эй, ошол акыркы пайгамбар туурасында кабар бергиле" деди. Дегенде айтты, акыркы пайгамбар Мухаммед деген чыккан, өзүнүн коомун өлтүрөбүз деп кууп чыкты. Азыр согушуп кээде мусулмандар жеңип алат, кээде кафырлар жеңип алат. Дегенде Дажжал айтып атат, анын тартиби мына ошондой. Ким ошол пайгамбарга ээрчиген болсо, ошолорго жакшылык болсун деди. Түшүндүңбү? Демек менин чыгышыма дагы аз калыптыр дегенден кийин Тамумуд-Дари кайтып келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон аканы болгондой айтып берди. Түшүндүңбү? Анан сен чын эле пайгамбар экенсиң, ошол токойдо байланып жаткан адам билет экен деп туруп ал ыйман келтирди. Кыскасы урматтуу туган, Дажжал сиз биздердин эң чоң фитна мына ушул. Бир жагында бейиши болот,
bir jagында dozogу, oң jagында beiş, oң jagında dozogу, sol jagında beişi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, "Seler көздү жумуп туруп dozoguna düşe bergile" деген. Түшүндүңбү? Көздү жумуп туруп dozoguna düşe berген, албетте бейиш. Ya Allah, Allah сактасын, түшүндүңбү? Отты көрүп туруп кантип түшөсүң? Көзүң менен көргөнгө ишене атпайсыңбы сен? Гайыпка ишенбей. Өтө чоң фитна. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Ал мен Кудаймын" деп чыгат. Мага сыйынгыла. 70.000 еврей ээрчип кетет. Ушул Кудай деп сыйынып кетет, урматтуу тууган. 70.000 еврей ошого ээрчийт. Адамдан бардыгына айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып, "Bir адамга жолугуп туруп, не дейт? Мен сенин Кудайың мага сыйынгын" дегенде ал адам "Жок" дейт. Жок, сен Кудай эмессиң. Менин Кудайым өлтүрүп жана тирилтет. Дегенде ошол заматта өлтүрөт экен. Өлтүрүп кайра тирилтип, "Мына, эми ишендиңби? Ошол менин Кудайым." Дегенде ал жигит айтат, "Эми ишендим, чыныгы дажжал сен экенсиң" дейт, урматтуу тууган. Ошондо кайрадан өлтүрүп салат, бүттү. Мындан башка адамды өлтүрүп кайрадан тирилте албайт деген. Дегенде сахабалар угуп туруп бардыгы айтат, "Ушул Умар болуш керек" дейт, урматтуу тууган. Сахабалар айтат, "Ушинтип айта турган бул Умар болуш керек" дейт. Ya Allah, Umar raziyallahu anhu başka aytkan, Allah'ın elçisi bizge urukсат бер, azı barı öldürüp keleyil деген. Degende Peygamber aytkan, "Аны öldürүүчү силер эмессиңер. Эгер мен тирүү кезинде чыгып калса, анда ага мен өзүм жетиштүүмүн. Эгер мен өлгөндөн кийин чыгып калса, силер кача бергиле" деген. Түшүндүңбү? Бар мен айтып көрөм ошого. Жок, урматтуу тууган. Kaç anın diniga kirip ketesin. Түшүндүңбү? Dajjal albatta буту тайтак болгондуктан басышы эле бул айыптуу басат экен да, талтаңдапчы. Эки буту тайтак болгондуктан баскандан эле билсең болот дейт. Качан иманың күчтүүрөөк боло турган болсо. Түшүндүңбү? Albatta бул чоң белгилери. Андан кийин муну өлтүрө турган Иса алейхиссалам түшөт. İsa aleyhisselam түшкөндө угуп кой, кулагыңа кулак сырга, Иша Машайх дегендерге барып айт. İsa aleyhisselam түшкөндө Иерусалимдеги Байтул Акса, Машидул Аксага түшөт, урматтуу тууган. Кыргызстандагы филармонияга түшпөйт. Өлүп келсе ол жерге келбейт ал. Filarmoniyага жүрүп, неге Иша Машайх келет ошол жерге сүйлөшөбүз. Өлүп келсе келбейт ал жерге. Иса алейхиссалам түшөт, албетте дажжалды өлтүрүшлүк үчүн. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга үммөт болуш үчүн түшөт, урматтуу тууган. Өзүнчө башка динди алыш үчүн түшпөйт. Ошондон Умар разияллаху анху чыныгы Тауратты, Иса алейхиссалам айткан чыныгы асмандан түшкөн таза нускасын алып туруп окуп Умар разияллаху анху. Алладан түшкөн китеп. Анда дагы өтө көп пайдалар болгон. Аны окуп Умар таң калып пайгамбарыбызга көтөрүп келет. Алланын элчиси, мына китепте дагы сонун нерселер айтылыптыр. Дегенде пайгамбардын түшү өзгөрүп кетет. Умар аны байкабайт. Сахабалар түртө баштайт. Пайгамбардын өзү. Пайгамбар ушунчалык ачууланган болот. Умар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын түсүнү көрүп туруп айтат: "Радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набиян." Менин диним ислам экендигине, Алла Роббум экендигине, Мухаммед пайгамбар экендигине мен ыраазымын. Болду, бу китепти бүгүндөн кийин окубаймын деген сөз, урматтуу тууган. Дегенде пайгамбарыбыз ошондо өзүнө келтирип айтат: "Эгерде азыр Иса пайгамбар өзү келсе, Тауратты окубайт" дейт. Тауратты окубайт. Мага түшкөн деп окуй турган болсо, ал адашты деди, урматтуу тууган. Ал келет Куранды окуйт деген, урматтуу тууган. Ал келет Куранды окуйт деген. Ошондон мен көп жерде айтып келем, урматтуу тууган. Булардын да китебинде, Иша Машайхтын да китебинде сонун нерсе жазылыптыр. Алдаба, өлтүрбө, уурулук кылба деп тур, жакшы нерселер экен го. Тооба кылдым. Жөнөк эле акыл эле мисал. Үйүңүздө чоң сенсорный телевизор бар. Светной, урматтуу тууган. Иша Машайхтын үйүндө кичине телевизор экен. Чоң менен экөө бир эле көрсөтөбү? Же кичине башка көрсөтөбү? Бир эле күнөн көрдүңүз, Кыргызстан тартып атат, кичине. Анан барып ошонун үйгө кирип аласызбы? Ошол эле тартат экен, ошону эле көрөйүн депчи. Кичине телевизорго барасыз, урматтуу тууган. Сиздики чоң, жаңы светной болуп аткан болсо, ошол эле ушуну эле көрсөтөт экен, ошол жака барайлы десиңби? Өлүп кетсе барбайсың, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Керек болсо ал сага келсин. Мына ошондой. Мына ошондон, урматтуу тууган, Иса алейхиссалам бул түшөт, албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөт болуш үчүн. Пайгамбарыбызга үммөт болуп Иса алейхиссалам түштү дегенде эле дажжал аркасына карабай качат. 70.000 канча аскерин бардыгын таштайт. Аркасын карабай качат. Себеби аны өлтүрүүчү адам келди, билет ал. Иса алейхиссалам аркасынан барып,
аны эмне кылат? Кылыч менен чабып салат. Кылыч менен чаппай дей берсе коркуп өлүп калат эле болчу. Түшүндүңбү? Анан карма дей берсе эле өлүп калат эле. Өзүдөн өзү ээрип жок болуп кетет эле, урматтуу тууган. Бирок эмне үчүн бул барып кылыч менен чабып атат? Еврейлер түшүнсүн, алдашкандар түшүнсүн, бул Кудай эмес экен, өлүп калды. İsa mını öldürüp taşadı. Жоқ эми бүгүндөн кийин деп түшүнсүн үчүн кылыч менен чабатта, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Жо барла десе ол эрип эле өзүнөн өзү жок болуп кетет. Омуз ана биздин Кудай көзгө көрүнбөй калды, таппай калды. Жетейин дегенде жок болуп кетти дейт эле. Түшүндүңбү? Мына ошондон аны кылыч менен чабып өлтүрөт. Эми урматтуу тууган, андан кийин Яжуж, Мажуж деген махлукаттар бар. Алар дагы сиз биздерден болот, түрктөрдөн болот. Бизди жалпы түрк деп коет го, ошолордон болот, урматтуу тууган. Алардын дагы чыгышына аз калды, жакын калды, урматтуу тууган. Ошондон сиз биз буларды айтуудан максат эмне кылуу? Көбүрөөк ибадат кылуу. Сен түбөлүккө бул дүйнөдө калбайсың. Түшүндүңбү? Бул дүйнөдө түркүк болуп калбайсың. Эгер түркүк болуп калса, Алла сүйүп жараткан эң таза пендеси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калмак эле. Ошол көпкө жашай албады, 63 жашында дүйнөдөн кайтыш кылды. Демек, сиз биз, урматтуу тууган, андан кантип калып каласың сен. Түшүндүңбү? Ошондон бул кыяматтын белгилери болгон учурда жума күнү болот. Эң акыркысы күндүн батыштан чыгышын айткан. Түшүндүңбү? Күн батыштан чыкты. Бул кандай коомго түзүлөт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Аллах Таала жылдыздарды асман үчүн аманат кылып койгон. Качан жылдыздар жоголсо, асмандын вада берилген нерсе бүттү, жок болуп кетет. Мени сахабалар үчүн аманат кылып койду деди пайгамбарыбыз. Мени сахабалар үчүн аманат кылып койду. Качан мен жок өлө турган болсом, сахабаларга убада кылынган күн келет. Сахабаларды менин үммөтүмө аманат кылып койду. Качан сахабалар жок болсо, өлүп кетет болсо, үммөткө убада кылынган күн келет. Албетте кыямат күнү эң жаман, эң бузуку адамдардын үстүгө турат деген, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Эң бузуку адамдар калган учурда күн батыштан чыгат. Түшүндүңбү? Күн батыштан чыккан учурда болду, тобонун эшиги жабылды. Күнөө кылсаң дагы жазылбайт, сооп кылсаң дагы жазылбайт. Бирок ушул жактан көргөндө күнөө кыла аласыңбы эми? Ушул жактан күндүн чыкканын көргөндө күнөө кыла аласыңбы? Негизи кылсаң күнөө жазылбайт эле. Сооп дагы жазылбайт эле. Ошол күнүн бардыгы сеждеге жыгылат, бирок кеч болуп калган болот, урматтуу тууган. Ал күнү кеч болуп калган болот. Мына ошондон эң акыркысы мына ушулар, булар жума күнү болот. Түшүндүңбү? Ошондон жаны бар курт кумуска бардыгы 4-түнчү кечинде калчылдап калат экен да. Эртең күн каягыдан чыгат депчи. Инсан гана уктайт экен да, Кудай эртең жума дем алыш депчи. İnsan gana eç nensени сезбей турмат тууган. Ошондон сиз биз мына ошол күнгө корколу, мына ошол күнгө даярданайлы. Буну менмин деген ученый дагы билбейт кайсы күнү болушуну. Түшүндүңбү? Мына күнү кыямат болот экен, падуан түйгө кир десе $1000 берип кирип кете бербең. Түшүндүңбү? Свеча шамчалыктарды топтобой эле коюң. Кыямат болду, дүйнө жүзүндө эч ким калбайт деген сөз. Буружун Мушаяда эң чоң жылдызга чыгып кетсең дагы, Марс, Юпитер ояктагы кирип кетсең дагы, түшүндүңбү? Кыямат болду, бардыгы талкаланып жок болот деген сөз. Муну өзүбүз угайлы, балдарыбызга жеткирейли, аялдарыбызга айтайлы. Кыяматтын белгиси, урматтууган, кичине белгилери, пайгамбарыбыз айтты, кыямат жакындаганда аялдар базарда күйөөсүнө жарыдан берип калат деген, урматтууган. Бул нерсени өзүбүз алып чыгып алдык. Башчы үйдө эле отуруп жардам берчи деп туруп, түшүндүңбү? Мына ошондон, урматтууган, сиз биз өтө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенде айткан, мен келдим, кыямат ушундай деген. Колунду ушундай көрсөткөн. Пайгамбарыбыз бул боло турган болсо, кыямат мындай деген. Түшүндүңбү, жакын. Кээ бир уламалар айтат, жок мындай деген. Аралыгы ушунча калды. Түшүндүңбү? Ушунча аралыгы ушунчалык калды деген, урматтуу тууган. Эми андан бери канча өттү? Ошондой болсо дагы, урматтуу тууган, Аллах Субхана Тааланын кадырбакы, бул кичинелери болуп бүттү. Кичине менен чоңдун айырмасы эмне десе, кичине биринин артынан бири келе берет. Пайгамбарыбыздан башталды, азырга чейин узанып келе бериши мүмкүн. Ал эми чоңдору тез-тез, биринин аркасынан бири келет, тез аранын ичинде келип бүтө турган нерсе деди. Түшүндүңбү? Ошондуктан, урматтуу туугандар, Алла сиз биздерден сактасын, сактанышын жолунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ким ар жума күнү
Kaf surasını okuy turgan bolsa, al ne kılat? Dajjal'ın fitnesinden saktanat dedi. Kaf suresini. Kim Kaf suresinin başıdan je ayağıdan 10 ayat jattap algan bolsa, alдағы fitne, Dajjal'ın fitnesinden sak bolat деген урмат отуган. Ошондон Аллах Таала бардыгыбызды сактасын. Түшүндүңбү? Азыр кичине эле фитнеге чыдай албай атабыз. Андыктан өзүбүзгө мээнет кылайлы. Азыр айтып атам, жөнөкөдө көрбөгөн бирөө чакырган болсо урган бойдон жөнөдүң. Келдиң. Өзүңчө эле наразысың өзүң. Ошондон урматтуу туугандар, мындай фитнадан Алла сактасын. Ар бир өзү негизи бул күнгө жеткире койбосун. Түшүндүңбү? Дажжалды көрсөтпөстөн туруп дүйнөдөн кайтып кетели. Көрбөстөн туруп. Эми тагдыр жазылып калган болсо, айлажа көрөсүң урматтууган, ошондон ыйманды бекемдейли. Андан куткарыла, сакталайлы, калгандарга ушул нерсени айтайлы. Даярбыз иншалла бардыгыз. Ва ахири дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ya Rabbi, бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды фитнадан өзүң сактагын. Өзгөчө Дажжалдын фитнасынан бардыгыбызды сактагын ya Allah'ım. Ар бирибизди ыйман менен алышын насип кылгын ya Allah. Ар бирибиздин эсепке деп оң тарабынан беришин дагы насип кылгын. Акыр кыяматта пайгамбардын шафаатын насип кылып, жаннаттан орун берип, ошону менен биргеликте өзүңдүн жүзүңдү көрүштү Аллах насип кылган. Бир рахматык я.